Украинадагы согушта Россияда түрмөдө жазага тартылган дагы бир кыргыз жараны көз жумган. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Лейлик районунун тургуну Замир Холоев Россияда түрмөдө отурган жана Вагнер аркылуу согушка барган. Бул тууралуу журналисттерге маркумдун туугандары билдиришкен. Буга чейин Россиядагы колонияда жазасын өтөп жаткан 30 жаштагы кыргызстандык Аян Алишеров Украинадагы согушта каза болгону белгилүү болгон. Каза болгон адамдын туугандары анын согушка кантип барып калганын түшүнүшпөйт. Ошондой эле маалымат каражаттары Россияда жазасын аткарган, андан кийин Украинадагы согушта каза болгон дагы бир нече Кыргызстан жөнүндө кабарлаган. Кыргыз Республикасынын жаранынын сөөгү өз мекенине жеткирилген. Сөөгү коюу каадасы бүгүн 15 февралда өткөрүлөт. Түркиядагы катуу зилзаладан кийин атасы урандылар астына калып өлдү деген кызын жолуктурду. Жолугушуу учурундагы видео интернет желесине тарап, көпчүлүктүн көзүнөн жаш агызды. Маалыматка ылайык атасы үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүнөн айрылдым деп ойлогон. Бирок кызынын аман-эсен экенин билген ата кубанычын жашыра алган жок. Ал эми жубайы менен уулун урандылар басып калып көз